илlalлах, Аллахтан башка буну эч ким кыла албайт. Жалгыз Алла гана кылат. Ушул туура ишенимди, тушу Аллах субханаху ва тааля болгон улуктугун биз жүрөккө алып келишибиз керек да. Баарыбыз тең иншалла Алла тааланы көп уктайбыз табабыз, иншалла. Улуктугун көп айтайлы, жана улуктугун көп угайлы иншалла. Алла субханаху ва тааля бүткүл аламды жаратты. Анан кийин Алла субханаху ва тааля адамдарды, инсандарды жаратты. Эмнеге? Бул жашоодо Алла тааланын өкүмүн аткарабы, аткарбайбы? Алла тааланын жолу менен жашайбы же Алланын жолу менен жашабайбы? Алла субханаху ва тааля разы кылабы же шайтанды разы кылабы? Деп Алла субханаху ва тааля инсандарды жаратты. Анан Алла субханаху ва тааля адамдар бусулган сайын Аллах таала пайгамбарлар жиберип турган. Пайгамбарлар келишип, өзүнүн коомдоруна, адамдарына дават беришти. Адамдарды чакырышты. Адамдар айтыла ла илаха илlallah, дүйнө акырет бактылуу болосуңар деп адамдарды чакырышты. Кийин пайгамбарларды ээрчиген болсо дүйнө акыретте бактылуу болушту. Кийин пайгамбарды ээрчибеген болсо дүйнө акыретте бактысыз болушту. Ошентип Алла субханаху ва тааля эркектерди жана аялдарды жаратты. Дүйнөдө Алла субханаху ва тааля баарын жуп-жуп кылып жараткан. Аялдарды эркектер кылып. Жалгыз Аллах тааланын жугу жок. Алла жалгыз зат. Алланын шериги жок. Алла субханаху ва тааля эркек аялдарды жаратып койгон. Эми ушул Алла субханаху ва тааля ушул эркектер, аялдар кандай жашаш керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баардыгын көрсөтүп кеткен. Ислам дин келди, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келди, Куранды түшүндүрүп берди. Бул жерде Алла таала мындай да өкүм берет деп баардык өкүмдөрдү түшүндүрүп берген да. Эми эки жубайдын ортосунда кандай милдеттери бар, кандай укуктары бар, канткенде экөө бактылуу болушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп осуяттарда айткан, хадисте эмне деп айткан? Биринчиден, үйлөнө элек бойдокторго тиешелүү сөздөр болот, анан кийин үйлөнгөндөргө сөздөр болот. Макулбу иншалла? Биринчиден, бойдокторго, үйлөнөктерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип хадисте айтат. Тазавважул вадудал вадуд ма калбин ясар разаланын хадисине келет. Абу Дауд Насаиде келген хадис. Пайгамбарыбыз айтат: тазавважул вадудал валуд. Силер күйөөсүн жакшы көрө турган жана көп төрөй турган кыздарга үйлөнгүлө деди. Фаинни мукасирун бикумул умам, анткени мен кыямат күнү менин үммөтүм көп болушулук менен сыймыктанамын деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү көп болот. Ошо мен үммөтүм көп болгондук менен мен кыямат күнү башка үммөттөргө карап сыймыктанамын деди. Эми бул жерде пайгамбарыбыз эки сыфатты айтып жатат. Үйлөнөйүн десеңиздер, эки сыфатты караңыздар. Күйөөсүн жакшы көрө турган жана көп төрөй турган аялдарды алыш керек. Эми суроо келет. Биз каяктан билебиз бул күйөөңдү жакшы көрөбү же жакшы көрбөйбү? Бул эми күйөөгө тиеп аткан болсо бул канча төрөйт экенин, көп төрөйбү же аз төрөйбү каяктан билебиз? Дегенде көп өзүн күйөөсүн жакшы көрө турган деген мааниси кызды алга деген сөз. Келин эмес, кызды алга деген сөз. Бир сахаба келип пайгамбарыбызга келип сурады, айтты: "Я Алланын элчиси, мен үйлөндүм" деди. Пайгамбарыбыз сурады: "Абикрум ам сайибун?" Кызбы же келинби дегенде, ал келин деди. Пайгамбарыбыз: "Хаттың-ай, эгерде кыз алганыңда сен ал менен ойномоксуң, ал сен менен ойномок" деди. Ошондуктан күйөөсүн жакшы көрө турган дегени бул кызды алганга пайгамбарыбыз көбүрөөк таргип берген. Экинчиден, көп төрөй турган каяктан билебиз десе, бунун апасын, эжелерин, ошентип бир туугандарын карашыбыз керек. Эгерде алар көп төрөгөн болсо, анда сиздин аялыңыз дагы көп төрөйт экен да. Экинчиден, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: аял кишилерди 4 себептен үйлөнүшөт, күйөөгө тийишет. Мына айтып аткан: биринчиден, аял киши өзүнүн байлыгын себептен, экинчиси сулуулук, жамалдын себебинен, анан кийин өзүнүн ата текти күчтүү болгондуктан, анан диндүү болгондуктан, имандуу болгондуктан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: силер диндүүсүн карагыла, имандуусун карагыла, силер ошондо бактылуу болосуңар деди. Ошондон аялды алып атканда сулуу экенин деп эле, сулуулугун карап эле башка нерсесин карабай коюп, анда албаш керек. Же болсо бай экен, буну алсам, үйү менен чогуу келет экен, машинасы бар экен деп алсаң, антип бактылыкка жете албайсың. Же ата-теги күчтүү болсо, антип албаш керек. Бунун баары тең биринчиден бул диндүүлүк болуш керек. Аял кишиде көп деген сыфаттары болот, ошон эң негизги имандуулукту карашыбыз керек. Мейли байлык анчалык эле болбой эле койсун, сулуулук да анчалык болбой эле койсун, ата-теги да анчалык деле авторитеттүү болбой эле койсун. Бирок имандуу болсо, жүрөгүндө Аллахтан коркуу болсо, жөнөкөй болсо, ушунда адам бактылуу болот экен. Ошондон биринчи местада, биринчи орунда биз диндүүлүктү коюшубуз керек экен.
Бул муттафакун алейхиде келген хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ад-дунья куллуха матаа ва хайру мата'i дунья ал-мар'ату салиха", раваху Муслим. Муслимде келген хадис. Бул дүйнө бардыгы эле тең айтканда буюмдар экен да. Эми ушул дүйнөдө эң жакшы буюм нерсе бул имандуу, солих, таква аял деди. Анткени ушул аял адамга акырет иштерине жардам берип турат. Качан имандуу аялыңыз имандуу болсо, адам иманы өсөт. Акыретке болгон адам умтулуусу көбөйөт. Акыретке болгон канчалык аракеттери көбөйөт. Аллага жакындап кете берет, аялың имандуу болсо. Аялың имандуу эмес болгон болсочу, тескерисинче болот. Сен намаз окуйсуз, башка чоң имандуу болуп келесиз, бирок үйдөгү чөйрө башка болгондуктан иманыңыз тез эле кетип калат да. Ошондуктан кыргыздарда макал бар. Жакшы болсо аялың, жакшы болсо катының, өсө берет акылың, куусаң кетпей жакының дейт. Жаман болсо катының, кете берет акылың, чакырсаң келбей жакының. Аялың жакшы болсо, акылың дагы өсүп кете берет, Аллага жакындап кете бересиң. Анан кийин жакындар куусаң да кетпейт, ушака келгиси эле келе берет. Машалла, имандуу аял деп баардыгы тартыла берет. Эгерде аялыңыз жаман болсо, имансыз болгон болсо, анда эч ким келгиси келбейт. Сен койчу ошонукуна барсаң, аялым мындай деп коет да. Ошондуктан жакшы аял алышыбыз керек. Эгер сиз аялыңыз имандуу болсо, сиз бир жакта жумушта жүрөсүз. Анан кийин үйүңүздө капкараңгы турат, үйүңүздө свет өчүп калды, бир комнатаңызда. Анан кичинекей жаш балаңыз келип туруп апаңызга айтты: "Апа, бир комнатада свет жок экен, лампочкасы жок экен, киргенге коркуп жатам" деди. Десе, имандуу аял ушунча жооп берет экен: "Эй балам, сен бир кичинекей караңгы комнатадан коркуп жатасың киргенге. Эртең өлгөндөн кийин мүрзөгө киребиз. Аякта лампочкасы жок, капкараңгы жер, эшиги жок, терезеси жок. Анда ушул жерден кандай болот акыбалың" дейт да. Ал жерден коркпогун дейт. Корко турган зат Алладан коркуш керек, күнөө кылгандан коркуш керек. Мындай нерседен коркпош керек деп туура түшүнүктү берет экен. Эгерде аялыңыз имандуу болбосочу, дине түшүнүк албасачы, ал не дейт тескерисинче: "Атаң ушакта жүрө бербей эле, бап ошону оңдоп койсо жакшы болмок" деп сизди кайра тескери кылып коет экен да. Ошот аялды имандуу алыш керек экен. Эгерде биз буга чейин алган болсок, анда аял кишиге жумшактык менен эч качан урбастан, жаман сөз айтпастан аялга жакшы дават бериш керек. Ал-инсан абдул ихсан, инсан жакшылыктын кулу. Качан жакшы сөз сүйлөсөң, ал көнөт, ага бак макул болот. Адамдар керек болсо маймылдарды цирктан бар велосипед тепкен үйрөтүп коюп атат да. Ушунчалык үйрөтүп койсо болот турбайбы? Ошондон биз деле бул адамды жөн эле жакшылык сөздөр менен айтып, ага жардам берип, ага биз туура түшүнүктү беришибиз керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Абу Саид Худри разияллаху риwayatында: "Инна дунья хулватун хадиратун ва инна Аллаха мустахлифукум фиха, фаянзуру кайфа та'малун, фаттaqud дунья ваттaqun ниса, фа инна аввала фитнати бани Исраил канат фи ниса", раваху Муслим. Бул дүйнө жашыл жана таттуу. Алла субханаху ва тааля силерди дүйнөдө орун басар кылып жараткан, өзүнүн өкүмдөрүн аткарыш үчүн. Жана силер кандай амал кылып жатканын Аллах таала карап турат. Силер болсо дүйнөдөн сактангыла, ошого азгырылып кетпегиле, жана аялдардан сактангыла дейт. Анткени Бани Исраил коомдогу эң биринчи фитна ушундай болгон, ал аялдардан болгон дейт. Бани Исраилде эң чоң фитна, дүрбөлөң бул аялдардан болгон. Бул жерде бир окуянын негизинде ушул айтылып жатат. Анткени ушундай бир Бани Исраилде бусулуп кеткен кезде ушундай Алла субхана ва тааля ошактан периштелер арызданды. Эмне деп арызданды? Алла, сен халакта ибни адам балдарды жараттың, ошолорду сен алар даражасын көтөрдүң. Бирок булар күнөө кылып жатышат. Сен өкүмдөрүн аткарбай жатат, намаз окубай жатат, өкүмдөр аткарбай жатат. Сен наразы кылып жатат, шайтанды разы кылып жатат. Туура эмес жолго түшүп, күнөө кылып кетти, ичип кетти, жаман жолго түшүп кетти деп периштелер арызданып барат. Алла субхана ва тааля айтат: "Ихтару лакум малакайн". Эй периштелер, өзүң араңарда эң күчтүү мен деген периштелер тандап келгиле деди. Периштелер көп. Асманда, ушунчалык асманда алаканчалык бош орун жок, периштеге толбогон. Бүт периште асман периштелерге толгон. Биздин жер турса, ушу жерди ай айланып турат. Бул жер болсо бир күн, бул айткан күндү айланып турат, бул да күн, бул жылдыз. Бул жөнө галактиканын эмесинен бир жылдыз. Ушул канча деген галактикалар бар. 7 кабат асман бар. Биринчи кабат асманды экинчиге ыргытсаңыз, шакекти чөлгө ыргыткан эле сыяктуу болуп калат. Экинчи кабат ушунча адамдар чоң да. Ушинтип 7 кабат асманды Алла таала жараткан.
7 кабат асман канчалык чоң, ушун баардыктын периштеге толгон. Кээ бирки периштелер жаралгандан баштап саждада турушат. Кээ биркилер жаралгандан баштап рүкүдө турушат. Кээ биркилер кыямда турушат, кыямда түз турушат. Ушинтип жаралгандан баштап Меккеде ушундай кара таш бар. Жыл сайын ажикелер барып айланышат, таваф кылышат. Ушул таштын эң үстүндө 7-кабат асманда Байтул Маъмур деген ушундай кара таш бар. Ушул кара ташты 70.000 периште таваф кылгандан кийин кайра кетишет, анан ордо кайра 70.000 периште таваф кылат. Булар кеткен кайра экинчи жолу буларга очередь келбейт экен. Ушунчалык көп периште бар. Ушунча периштелердин арасынан мен деген 2 периштени тандап келишет. Эң мыкты, эң таква, мен деп өзү ишенген 2 периштени алып келишет. Мына я Алла, мына мөкө дейт. Анаттары Харут жана Марут деген 2 периште. Алла субханаху ва таала өкөнү анан кийин адамдык шахватты берет. Адамдык каалоону шахватты берет, дүйнөгө түшүрөт. Дүйнөгө баргыла, кана адамдар арасында жүргүлө дейт. Эми көрөбүз дейт жактан. Анан кийин жерге түшүгөн алар айтат, силер арак ичпегиле, зына кылбагыла дейт. Силер бирөөгө каршылык өкүм чыгарбагыла дейт. Силер ошентип жаман жол иш кылбагыла дейт. Деп анан жерге түшүрөт. Алар жерге келип, адамдар менен аралашып, аларга дуаларды үйрөтөт, ушундай адамдар менен аралашып жүрөт. Бир күнү Алла субхана ва таала сынайын дейт. Алла субхана ва таала каалаганын кылган зат. Алла бир күнү сынайын дейт. Бир күнү ошондо отурган кезде эч бир күнөө кылбай өздөрү ишенип, мына биз ушундайбыз деп. Анан Алла субхана ва таала бир аялды жиберет, бир кызды жиберет. Захратул Ма'руфа, аты Захра. Захратул Ма'руфа деген бир кызды жиберет. Ал болсо өтө сулуу, чырайлуу кыз экен да. Ал ушинтип кирип келгенде тигин ахазат кулубахума, өкөнүн жүрөгү ушунчалык мухаббатка сүйүп калган экен. Ушунчалык жакшы көрүп калыптыр. Ушунчалык жакшы көрүп калган арабтарда сөз бар. Хуббука шай'ан ю'ми ва юсамми. Сен бирөөнү жакшылык көрүп калышылыгың көзүңдү сокур кылат, кулаңды дүлөө кылып коет. Адам эмнени кылып атканын билбей калат. Адам кайсын эмне кылып атканын унутуп калат. Ата-энесин укпай калат, эч кимди укпай калат. Мен ошону алышым керек болду деп эле калат да. Болду, башка эмне болсо болуп кетсин, мен ошого жетишим керек дейт. Любой нерсеге даярмын дейт. Кайынча десем, эмне десе дагы, кандай болсо дагы мен ошол үчүн даярмын, ошол үчүн өлөмүн, эмне кылса ошо кыламын дейт. Адам көз көрбөй калат, кулагы укпай калат. Ушунчалык жүрөктөрү алып кеткендиктен ушунчалык мухаббат кылып калыптыр, ушунчалык сүйүп калыптыр, ушунча арттан ээрчип туруп алыптыр. Сени жакшы көрүп калдык, кел, ушундай деле, ушунтип арттан чуркап жүрө берет экен. Анан кийин барып туруп жамандыкка барып тартат экен. Жүү жамандык иш кылабыз дейт экен. Дегенде тиги айтат экен. Жок дейт, силер менин биринчиден шарттарым аткаргыла дейт. Аткарсаңар анан кийин барам силер менен дейт. Кайсын шарттар? Айт, любой шартыңа даярбыз дегенде айтат, менин күйөөмө каршы өкүм чыгаргыла дейт. Дегенде өкө барып күйөөсүнө каршы өкүм чыгарып коет. Адилетсиздик өкүм кылып коет. Анан кийин жүр десе, жок токтоп тургула, дагы шарт аткаргыла дейт. Мейли кайсын шарт десе айтат, бул аракты ичкиле дейт. Алар ушул аракты да ичишет. Анан кийин жүр жаман иш кылабыз десе айтат, жок, силер бутчаларга сыйынгыла дейт. Ошолорду кудай деп, ошолорго сажда кылгыла дейт. Алар ошону ичкенден кийин ошого да макул болуп, ошого да сажда кылышат. Анан дагы жүр деген айтат, жок, төртүнчүсү токтоп тургула, силер мага Исмул Азамды үйрөткүлө. Исмул Азам дегени Алла субхана ва тааланын ушул улуу аттардан бири. Бул кайсыл адам ушул Исмул Азам айтып дуа кылган болсо, бардык дуасы кабыл болот. Айга учам десеңиз айга учасыз, жылдызга барам десеңиз жылдызга барасыз, каалаган дуаңыз кабыл болуп кете берет. Бирок буну Алла субхана ва таала жөнөкөй адамдарга бербейт. Буну периштелер, пайгамбарлар, Аллага жакын аулиялар билет. Бир күнү бизге ошогон бир жөнөкөй бир адам бир чоң бир молдого барат. Мен Исмул Азамды үйрөнгүм келатат, мага үйрөтүңүзчү дейт. Сиз каяктан үйрөнгөнсүз, мага үйрөтүңүзчү дейт. Анан кийин тиги айтат, сен дейт ушуну үйрөнүпсүң дейт, алыс жакта бир аксакал жашайт. Мен ошодон үйрөнгөм бар, кааласаң, ошодон үйрөнүп алгын дейт. Аны ошон барып аралап, тоолорду аралап, бактарактар аралап, ошол аксакал табат. Анан кийин барып караса, ушул аксакал, жанакындай баяндап берген, айтып берген аксакал, ал отундарды жүктөп алып бир келаткан экен. Эптеп кыйналып келаткан экен. Келатса эле каракчылар келип эле, аны уруп сабап эле отундарын алып кетип калат экен. Анан бул кайра арызданып келет экен. Ал аксакалыңыз не деген аксакал? Ал ушундай болду го, өзүн сактай алган жок го, аныңыз билбейт ал Исмул Азамды деп айтат экен. Десе айтат экен, мына көрдүңбү дейт.
Эгерде Аллах Таала сага Исмул Азам үйрөтүп койгондо, сен ошол кезде дуа кылып, буларды сен эмнеге айландырып салмаксың? Чочкого, итке, кумурскага эмнеге айландырып салмак эле? Бирок Аллах Таала муну айткан таза жүрөктөргө берет. Ошентип Исмул Азамды үйрөткүлө деди мага. Анан ким кылабыз дегенде, килер Исмул Азамды периштелер да, алар билет. Аны үйрөткөндөн кийин ал Исмул Азамды окуп туруп асманга учуп кеткен экен. Асманга учуп кеткенде Аллах субхана ва тааля аны жылдыз кылып салды. Венера чолпон жылдыз кылып салган да. Анан тиги экөө кылган иштин баарын кылып алышып, ушунчалык кылган ишине бушайман болуп, аттен кылып, эми өздөрү Исмул Азамды окуп, эми кайра Аллага асманга учайын дешти да. Эми бүт иштин баарын кылып алды, бүт чоң күнөөлөрдүн баарын кылышты. Эми уят болушуп, эми кайра барайын деди. Деп эми учайын десе уча албай калган. Уча алган эмес, дуасы кабыл болгон эмес. Анан ким эмне кыларын билбей, ушул заманада Идрис алейхиссалам пайгамбар эле. Идрис пайгамбарга барышат. Аны айтат: "Эй Идрис пайгамбар, Аллах Таалага дуа кылыңызчы. Бизге шафаат кылыңызчы, Аллах Таала сураныңызчы" деди. Идрис пайгамбар дуа кылды. Алладан сурады. Анан Аллах субхана ва тааля ушундай жооп болду: "Кааласаңар, кылган кылыңар үчүн, күнөөңөр үчүн сазаны дүйнөдө алгыла, же болбосо түбөлүк акыретте аласыңар. Тандагыла" деди. Дегенде экөө дүйнөдө алабыз деди. Анткени дүйнө жашоосу кыска. Эртең кыямат күчүнгө чейин алабыз, анан кийин ошо азаптан кутулабыз деди. Эгерде акыреттен алабыз десек, түбөлүктүү болот, анан катуураак болот деди. Андан көрө дүйнөгө чыдайлы деди. Дегенде Аллах субхана ва тааля экөөнү кудукка баш менен жерге коюп туруп, астан ушактан темир камчылар менен урулуп, от күйүлүп турат. Ошентип кыямат күнгө чейин алар азапталып турат экен. Мына айтканда бул жерде максат аялдардан биринчи фитна бул аялдардан башталган деп пайгамбарыбыз саллаллаху Бани Исраилде ушундай башталган да. Аллах субхана ва тааля азыркы заманада, ушунчалык бусулган заманада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадиси бар: "Ман тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху аджру шахид." Кимдегим мен үммөтүм фасад болгон учурда, бусулган учурда менин сүннөтүмдү карманган болсо, аткарган болсо, тирилткен болсо, ушул адамдарга шейиттин сообу берилет. Ибн Аббастын риваятына келет, 100 шахидтин сообу берилет. Шахид деген кандай? Алар дене мүрзө барганда денеси чирибейт. Алар болсо кыямат күнү сураксыз бейишке киришет. Ушундай адам 100 шахидтин сообу берилет. Кимдегим бир сүннөт аткарган болсо, качан? Инда фасади уммати, менин үммөтүм фасад болгон учурда, бусулган учурда. Аалымдар айтышат, ушул заманы азыр келген дейт. Азыр заманы ушул келген. Азыр сиз сүннөт аткарсаңыз 100 шахидтин сообу берилет. Канча деген жылаңачтар көбөйүп кеткен кезде, канча деген Алланын өкүмүн аткарбай, канча туура эмес жолдо жүрүп кеткен кезде, ушул кезде көзүн сакташ, ушул кезде сүйлөшпөй, эгер такыба жүрсөңүз, мына Аллага эң жакын адамдар. Эгер сиз көз сактап, жаман иштерге барбасаңыз, Аллага шүгүр кылыңыз. Алла сизди сактап жатат. Болбосо Алла сактабасачы, күнөөкөр болуп кетет эле, зынакор болуп кетет эле, куур болуп кетет эле, алдамчы болуп кетет эле. Алла сиз менен бизге иман берди, хидаят берип, туура жолго салып койгонго Аллага шүгүр кылышыбыз керек. Ушундай заманада, ушунчалык бузулук көбөйүп кеткен, ушунчалык күнөө таркап кеткен заманада Аллах субхана ва тааля мечитте отургузуп койду. Жаман жерлерде отургузган жок. Мечитте Алланын сөзүн, пайгамбардын сөзүн утуруп койгонго Алланын чоң берген неаматы. Аллага шүгүр кылышыбыз керек. Сахабалардын заманасында эки күнөө эң чоң күнөө болчу. Бул биринчиси зына кылышылык, экинчи риба, сүт колдук, процент, кредит эң оор күнөө болчу. Азыркы заманада бул эки күнөө эң жеңил күнөө болуп калды. Зына кылыш жеңил болуп калды. Канча деген жаш кыздар жаштыгында эле бузулуп кетип атат. Канча деген чөйрөгө таасирленип кетип атат. Жаш кезинде эле чечилип кетип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлүм төшөгүндө жаткан кезде Жибраил периште келди. Алланын элчиси пайгамбарыбызга ушундай сүйлөшкөндөн кийин пайгамбарыбыз сурады: "Эй Жибраил, мен бул жашоодон кеткенден кийин дагы келесиңби?" деди. Дегенде айтты: "Мен келбейт элем, бирок 10 нерсени алып кетиш үчүн гана келем" деп туруп 10 нерсени санап берген. Бүт санап кеткен, бүт байлардын берешем деген, кедейлердин сабырдуулугун, убакыттын берекесин көтөрүп кетем деген. Мурунку заманда канчалык берекет бар эле. Азыр каякта берекет? Жума окусак кайра эле жума, бир айдан бир айга, жылдан жылга өтүп жатат го. Мурунку убактарда кандай? Бир Куранды асыр менен шам ортосунда бир Куран бүтүп кетчү деди. Канчалык берекет бар эле. Азыр убакыттын да берекеси көтөрүлүп кеткен. Анан кийин айтып келип, аялдардын уяттуулугун алып кетем деген. Аялдар уяттуулугун алып кетем деген. Канча сыртка чыксаң, көздү сакташ канчалык кыйын, канчалык чечилип калган, канчалык уяттуулук көтөрүлүп кеткен.
Кайтып келгенче каргыш айтат. Ушундай каргыш жеген аял кантип төрөсүн? Кандай ыймандуу бала төрөсүн? Үйүндө кантип береке болсун? Кантип жакшылык келсин ушундай аялга? Ушун канча бул болсо аялдар динсиздик себебинен. Бир аял бусулса, 1000 бусулган эркектен жаман. Эгерде таква болсо 70 амалдан ашып кетет. Ошондон аялдарга милдет кылыш керек. Бул биринчи уяттуулук көтөрүлүп кеткен. Азыркы заманда зына кылыш өтө жеңил болуп калган. Азыр канча бири-бирин алдамай, канча жөнүн уктатып кетмей, баары эле максаты бала кыздардан чуркайт, максаты ошого эле жетишип калат. Зына көз менен башталат, аврат менен бүтөт. Алымда айткан, көз менен башталат, аврат менен бүтөт. Сразу эле баары зына болуп кетпей, адам көз менен көрөт, жактырат, артан чуркайт, подаркаларды берет, алдайт, акыры барып ошого жетет, анан таштап кетип калат. Зына кылып калган азырда. Зына десе бир гана уяттуучу мүчөлөр менен эмес, зына көз менен болот, кулак менен болот, тил менен, кол менен болот зына. Жүрөк менен дагы жаман ойлошулук болот. Ошондон аял заты такыр караш керек. Эгерде кааласаңыз аялыңыз эң сулуу болушугун көздү сактагын. Кайсы эркек киши көзүн сактаса, аялы эң сулуу болот. Эгерде кайсы аял киши көзүн сактаса, күйөөсү ал үчүн эң сулуу болуп берет. Эмне үчүн аялдар сулуу эмес болуп калды? Эмне үчүн бирөөнүн аялы суп-сулуу болуп калган, өзүңүздүн аялыңыз муздай болуп калган. Бирөөнүн аялы балдай, менин аялым муздай депчи. Эмнеге? Анткени көз сактабай калган. Көздү карайсың, башка бирөөнү сагыштырасың. Ошол себептен аялдар сулуу болбой калган. Түнчүнө жатканда башка бирөөнү элестетесиң. Ушинтип аялдар сулуу болбой калды. Аялдар болсо көз сактагандыктан, башка бирөөлөргө карагандыктан көзү сулуу көрүнбөй калат. Сахабалардын заманасында аялдар үйдө отурган. Үйдө ичи дагы бир курчалык бар болчу, кичинекей жерге. Ушунчалык чыккан эмес, башкаларды көргөн эмес. Анан күйөөгө берерде күйөөсү гана көрчү, ошонун күйөөсүн Сайиди дечи. Сайиди деген мен мырзам, кожоюм деген, господин деген. Кайсы күйөөнүн ушунтип сыйлашкан. Азыркы заманда кайсы аял күйөөсү менин кожоюнум господин деп атат. Ошондон аялдарга милдет кылышыбыз керек. Аял зына кылыш азыркы күндө жеңил болуп калган, жана процент кредит тартып алган күнөө сыяктуу болбой калган. Канча адам үйүндө кредиттер жатат, канча ошого батып кетип калган. Болсом, кредит процентке алышлык бул эң чоң күнөө эсептелет. Куранда Алла айткан, бул Алла менен түзмө-түз согуш ачканга барабар болуп калган. Башкаларга караганда эң чоң. Намаз окуш үчүн биз сырткы денебизди таза кылабыз. Эгерде кийимиң таза эмес болуп калса, нажас болуп калса намаз окубайбыз да, туурабы? Сырткы денең таза болгондой эле ички жашоодо дүйнөң да таза болуш керек. Ичкиге арам кирбеш керек. Проценттен жебеш керек. Ошондо намаздар кабыл болот, ошо дуаң кабыл болот. Анан келсең бактылууга жетебиз. Ошондон күнөөнү катары көрүп, аялдарга да ушунчалык менен кылышыбыз керек. Эми бул болсо бойдокторго тиешелүү ушундай аялдар аялар иншалла. Ыймандуу аялдар алайлы, жөнөкөй аялар иншалла үйүбүзгө берекет келет. Эми үйлөнгөндөргө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, муттафакун алейхи, Бухари Муслимде келген хадистер: "Истаусу бин нисаи хайран, фа иннал марата хулиқат мин дилаин, ва ин а'важама фи дала'i a'lahu, фа ин захабта туқимуху, касартаху, ва ин тарактаху лам тасал а'важ, фастаусу бин ниса." Эй эркектер, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп. Пайгамбардын осуяты. Пайгамбар айтып жатат, бүткүл ааламга рахмат болуп келген Аллах сүйкүмдүү пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөздөрү бул жөнөкөй сөздөр эмес. Вама янтиқу анил хава ин хуа илля вахи юха. Аллах Куранда айтып жатат. Баарыбыз Куранга ыйман келтиребиз. Заликал китабу ла райба фи. Куран эч бир шек жок. Эч бир жерде шек күмөн жок Куранда. Эми Аллах Куранда айтып жатат, бул пайгамбар ал абадан сүйлөбөйт. Сүйлөсө Алла эмне өкүм берсе, эмне вахи кылган болсо, ошондо гана сүйлөйт. Пайгамбар ортосунан чыккан сөз нур, берекет, адам жашоосуна пайдалуу. Пайгамбар айтып жатат, "Истаусу бин нисаи хайран." Аялдарга жакшы мамиле кылгыла. Анткени аял киши эркектин сол кабыргасын эң үстүнгүсүнөн жаралган, ал эң кабырга эң ийилгени болот дейт. Кабырга эң үстүнгүсү сол жакта, бул эң ийилгени болот дейт. Эгерде ошону түздөйм десең, сындырып саласың. Эгерде ошону калтырып койсоң, ошол бойдон калат. Ошондуктан аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп пайгамбарыбыз айтып жатат. Аял кишиге жакшы мамиле кылыш керек. Аял киши кабыргадан жаралат. Кабырга бул сөөк. Эркек киши топурактан жаралган. Адам алейхиссалам. Адам деген сөз эмне
деген тирүү деген Аллах Таала адам атаны жараткандан кийин анан кийин ошентип атаны куттап жатканда ошону адам атабыздан анан Хава эле жараткан. Тирүүдөн Хава эле жараткан болчу. Ошол себептен Хава эле деп коет. Ошондуктан эркек топурактан жаралган, аял киши сүйөктөн жаралган, бири-бирин түшүнө албайт. Бунун айлеси башка, жинси башка, кулуку башка да. Ошондуктан сен буну түшүнө албайсың, ал сени түшүнө албайт. Эгерде экөөңөр таарынып бул жакка сен бул жакты карап жатсаң, ал бул жакка карап жатса, сага шайтан өзүнчө таалим берет. Аялыңа башкача таалим берет. Аялың айтат: "Эй, сен кечирим сурабай эле кой, өзү келсин, ал сага муктаж, азыр сага келет, сен жана бер" деп ага айтат. Күйөөсү айтат: "Эй, аял билесиң, азыр сага, сен буга нааразы болсоң, буга периште ланат айтат, бул сага келиш керек" дейт. Экөөңөргө ар кандай таалимдерди бере берет, шайтан ар кандай таалимдерди бере берет. Ушунда бири-бирин түшүнбөйсүң, аялдарга бул аманат, аманатты биз жакшы караш керек, жакшы мамиле кылышыбыз керек. Кийинки хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бул аялдар силерге вакытынча берилген. Имандуулардын эркектерге тиешелүү хадистери: Акмалул муъминина иманун ахсанухум хулукан ва хиярукум хиярукум лин нисаихим." Бул хадистерди урматтуу туугандар, жөн угуп таштап койбой, иншалла аман кылам деп угайлы баарыбыздан иншалла. Макулбу? Имандуулардын эң толук имандуу ким? Эң толук имандуу адам ал деп өзү кулк мүнөзү эң жакшысы дейт. Кулк мүнөзүң эң жакшы болуш керек. Кулк мүнөз кандай? Десе, сага зулум келтиргендерге кечирип койгон. Жамандык кылгандарга жакшылык кылган. Сени сөккөндөргө биз жакшы дейли. Ушул жакшы кулк мүнөз ушул да. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жакшысы. Эне Пайгамбар айтат: "Ва хиярукум хиярукум лин нисаихим." Жана силер арасында эң жакшылар бул аялдарга жакшы мамиле кылгандар дейт. Туура кээде адам ушундай көп сүйлөп калат, көп нерсени ташайтып калат, жаман сөздөр айтып калат, сабыр кылышы кыйын болуп калат. Бирок ушундо дагы биз аял киши эришпеш керек. Үйдө сүйлөй турган аял киши болот. Аялдарга Аллах сүйлөй турган көрөк сыфат берип койгон. Эгер сиз да аялыңыз менен эрегишип айтышып жүргөн болсоңуз, шайтан ортого барып туруп бул бензинди, отко бензин куйган сыяктуу сөздү кое берет. Каяктан кереги жок эле сөздөр, лишний эле сөздөр чыга берет. Ортодо жөн эле ушталаш коюп кетирген болот да. Анан кийин барып туруп аял ушундай кылат: "Үйдө бир аял барбы же эки аял барбы" деп калат. Аял сүйлөй турган аял болот, эркек серьезныйраак болот, көп сүйлөбөйт. Пайгамбар айткан: "Эркектер, алейкум бил вакор ва сукун." Эркектер, сен оор басымдуураак болгула, серьезныйраак болгула деген. Аялдар колуна табак берилген эмес, берилсе күнүгө 100 жыл табак берип калат деле. Эркектерге берилген, ошончо кармаш керек, серьезныйраак болуш керек. Аял кишиге Аллах субхана ва таала ушундай 4 сыфат эркек араны көрүп берип койгон. Биринчи сүйлөйт. Аял кишиге карата көбүрөөк сүйлөйт. Эркек киши азыраак сүйлөйт. Экинчи, аял киши көбүрөөк ыйлайт. Эмоциясын баталдырып коюп бир нерсе десе ыйлай берет. Эркек ныйчы деп кыргыздарда сөз бар. Эркек ныйыр. Канча эркек ыйласа жөн ыйлабайт, канча чогулгандан кийин ыйлайт. Анан кийин аял киши сабырдуураак болот, чыдапкайлуу болот. Ал ошол менен чыдаса баары чыдай берет. Сиз барып бир бабаңыз, эки бабаңыз менен калып көрүңүзчү. Канчасы чыдабай кетесиз. Туурабы? Ушакта ал ушакты карайт, жууйт, тамак жасайт, үйдү жыйнайт, канча нерсени кылат. Ушунун баарына чыдай берет. Сиз болсо чыдай албайт эркек киши. Анан кийин истикоматтуулук, туруктуулук. Аял киши ошону постоянно кылат. Сиз кылсаңыз бир-эки күн карайсыз баланы. Мени бир жума караңыз көрсө чыдай албайсыз. Истикомат жок эркектер. Аял кишиге Аллах ушу 4 сыфатты берип койгон. Эгерде аялдар имандуу болсо, 4 сыфатты динге ишетет. Эгерде имандуу болбосочу, аны дүйнө чечип калат ушул нерселер. Ошондуктан аялдарга менет кылайлы. Үйгө кирип атканда бир нерсе билип коелу. Үйгө кирип жатканда шайтан турат. Ушактан шайтан турат, анан эркектерге ушундай таалимдерден берет, ушундай сөздөр айтат: "Сен иштеп келдиң, сен чарчап келдиң, кыйратып келдиң. Аялың үйдө жатат, телевизор көрүп атса керек, интернет чугуп атса керек, мындай кылса керек, уктап жатса керек, эч нерсе кылбаса керек" деген сөздөр менен киргизет. Эгерде ушул шайтан айткан сөз менен киргенсең, анда үйдө аура башкача болуп кетет, уруш талашып кетет. Кечке жаттым ошентте, кечке мындай кылдым ошентте дейбиз. Ошондуктан үйгө киргенде үйдүн астынан бир аз туруп туруңуз. Шайтан айткан сөзүнө ал ар бир кирген айтып турат. Ошондон ар бир киргенде шайтанга каршы даават берели. Шайтан койтур, жок, аял мындай кылган эмес, ал үйдө кечке жыйнады,
Makul inşallah. Olmasa şeytan işten biter. Ana gün kança uruş talaşlar koyup atar. Ajrashuvlar koyup jatar. Ушунда жолдорго барбайбы. Ажырашууга жолдорго барбайбы. Уруш талашка барбайбы. Отодо сыйырлап отурсун. Күйөөсү дайым аялын жакшы жерлерин карап турган болсун. Аял болсун күйөөсүн жакшы жерин карап турган болсун. Ушуну алдында айткан жакшы сөз бар. Эгерде Аллах сизге эки көз берген болсо, бир көзүңүз менен бирөөлөрдүн жакшы жерин караңыз, экинчи көз менен өзүңүздүн кемчилигин караңыз. Ошентип аялыңыздын жакшы жерин карап жүрөлү. Экинчи көз менен өзүңүздүн кемчилигиңизди карап жүрөлү. Тескери кылбайлы. Өз аялдын дайыма кемчилигиңизди карап, өзүңүз кыйынмын, тазамын, жалкоо эмесмин деп өзүңүздүн жакшы жерин карап жүрбөңүз да. Макул иншалла. Баары сен аракет кылайлы. Анан кийин ала өмүр сүйлөп койду. Өөрөт кылып койсо, эркек ачууга алдырбастан. Пайгамбар айтат, эгер турсаң отуруп алыңыз. Эгер отурган ачууңуз келбей жатып алыңыз. Жатып алганда да ачууңуз келбей шайтан дагы эле отуруп сайрап болсо ине менен дарат алып келиңиз. Шайтан оттон жаралган. Ал о дарат алганда ол өчүп калат. Дарат алсаңыз ачууңуз кетип калат. Эгер ошондой да болбойса, анда бир дагы сөз сүйлөбөй үйдөн чыгып мечитке кетиңиз. Мечитке барып эки рекат намаз окуп, дуа кылыңыз. Я Аллах, аялыма иман, хидayat бер, дуа түшүнүк бер, ортобузга турай Аллахым, чечимди чачар я Аллах, ортобузга мухаббат ынтымак насип кыл я Аллах. Я Аллах деп Аллахка кайрылган. Ида саалта фасалилла, ва ида стаанта фастаин билlah. Пайгамбар айтат, сурасаң Алладан сурагын, жардам сурасаң Алладан жардам сурагын. Биринчи кимге кайрылабыз? Аллага кайрылайлы. Ушул аялдын жүрөгү, характери, мүнөзү Алланын колунда. Аллах оңой эмесе жөн оңдоп коет. Ошондо Алладан сурайлы, я Аллах деп, отозда чын мухаббат насип кыл деп, биринчи Аллага кайрылайлы. Ушундай кылабызбы иншалла. Баарыбыз тең ушул хадистерге амал кылайлы. Макул иншалла. Аялдар менен иншалла жакшы мамиле кылайлы. Аял үйлөнөктөр буюрса жакшы дуа кылсын, я Аллах. Ушул мага динге жардам бере турган, түбөлүктүү бактылуу боло турган аял насип кыл дейли. Анан кийин бир бала бир чоң бир алымга келген экен. Мен үйлөнөйүн деп жатам, бирок өзүмө батхажайшы, өзүмө тең бир кыз таппай жатам дейт. Кандай кыз керек десе, суп-сулуу болсун, бою узун болсун, фигурасы тандагай болсун, чачы узун болсун, көздөрү бакырай болсун, мындай жатканда 100% сулуу кыз болсун дейт. Тиги бир алым айткан экен. Өзүң дейт, эгерде бир линейка коюп, мисалы үчүн 10 сантиметрлик шкала болсо, өзүң 10 шкала болсо, ошонун арасынан өзүңдүн сулуулугуңду канчалык деп өлчөйсүң дейт да. Айтканда 100% турсаң өзүң сулуу канчалык деп ойлойсуң дейт. Десе айткан экен 30-40 3 же 4 деген экен. Өзүң 3-4 эмеге чейин жетип алып, өзүң 10 талап кылып жатасың дейт. Өзүң сулуулугу 30-40% болуп алып, бирок талап кылганың 100% сулуу кыз болсун деп жатасың. Ошондуктан аялың Фатимадай болгон келсе өзүң Али болгон дейт. Жөн эле өзүң мондай болуп, аялың мондай болсун деп берген болбойт. Ошондуктан бир күйөөгө дыр аял келет. Ошондо кандай болсо ушундай ала берет. Ошондуктан жакшы болсо жакшы аял берет. Өзүң мондай жүрөп, таттакка жакшынакай аял алган деп болбойт. Канча жигиттер жүрүп, азыр му менен жүрүп турайын, анан аял алганда башкасына болгон дейт. Жок, сен мындай жүргөн болсоң, Алла сага ушундай аял берип коет. Ошондуктан эч ким башка бирөөнүн кызын алдабай, үйлөнөм десеңиз ата-энесине барып, ошончулук кылып, анан кийин барып, ал мен 1-2 жыл жүрүшүп, анан кийин кылып андай эмес. Анда 1-2 жыл жүрүп алып, аны таанышым керек деп, билишим керек деп эмес. Аны барып туруп биле албайсыз. 5 жыл жашасаң да анын характерин биле албайсың. Ар кандай болуп кетер. Ошондон барып туруп Алладан сурап, ошондон барып туруп биринчиден я Аллах, дүйнө акыретте пайдалуу болсо деп Алладан сурап туруп, анан кийин жакшы мамиле кылайлы. Аллах иншалла Алладан сурайлы, үйлөнгөндөр болсо жакшы мамиле кылайлы. Эгер ушинтип ачуудан күч кеткен болсо, эч айтышпайлы, мечитке барып жакшынакай дуалар кылайлы. Аллах иншалла үйдө таалим өтүп турайлы, жумалык таалимдер аткарып турайлы, мастура жамааттарга учурга чыгарып турайлы. Көп иншалла ошондон пайда табабыз. Акыл иншалла эркек киши көп үйдө отура берген болсо да аялдын сыпаты чугуп калат. Ошондон мечитте намаздарды мечитке барып, көрүп, ошондон эшикке чыгып, жумушта болуш керек. Үйдө отура берсе аялдын сыпаты чугуп калат да. Акыл иншалла намаздарды мечитке барып окуп жүрөйүк. Баарыбызга Алла субханаху ва таала амалга товфик берген болсун. Ошентип понедельник, пятница күндөрү иншалла сабактарга келип турайлы. Баарыбыз тең ушул айтылган хадистерге амал кылайлы. Даярбыз иншалла. Амин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin.